Assalamu alaikum. Kırgız eli. Anake bizde şu yaratılış menen öz жерleri üstü korgooda şu 2016 yıldan beri toolorgo kamera koyup sagышкан çöөлөрдүн санын азайтууда şu bizim rayonda түзүлгөн Kölkök Agilbiriz коомдук бирикмеси менен ушулардын мүчөлөрү чогулуп жалпы элдин арасынан чыккан активисттер ошо иш кылып келебиз. Ошонун кылып аткан иштердин жыйынтыгына карабай мына былтыркы 2021-жылы өкмөттүн өткөргөн конкурсунун негизинде өзүбүздүн жерди өзүбүз корууга ала албай башка сырттан келгендерге жеке кызыкчылык үчүн беришип, мына быйыл жерлерибиздин каралбай жанагы мамлекеттин бескозуной деп коет, конкурс жок болгондон кийин жердин ээси жок, ошол бойдон калып мына жерлерибиздин баары жан-жаныбарларыбыз талкаланып корулбай калды. Бирок биз ошол экиге карабай бул Көлкөк Агилбириз коомдук бирикмесинин мүчөлөрү мынакей жырткычтар менен күрөшүп, чөөлөрдүн санын азайтууда, кашкырдын санын азайтууда ошо элге өзүбүз жакындан жардам берип келебиз. Биз дагы коомдук жанагындай бейөкмөт уюмдар менен келишим түзүп алып иштеп, мынакей тоолорго камера коюу, илбиристердин санын тактоо, браконьерлердин жолун тосуу дегендей иштер менен буюрса, ошо НАБУ деген германиялык уюм менен чогуу иштеп келатабыз. Ошол экилердин жардамы менен мына биздин тоолордо жоголуп бараткан эчки текелердин аркар кулжанын саны көбөйүп, жок жерлерге кайра пайда боло баштады. Ошону даяр болуп, баары ушул жерде корулуп, өз эмгегибиз менен ошо жан-жаныбарыбыз кичине көбөйүп калсын деп аракет кылып келаткан нерсебиздин баары жокко чыгып, ошо конкурстун негизинде деп ошо жергиликтүү уюшулган бирикмелерге жерди бербей, сырттан келип инохота тур өткөрө турган, теке аттыра турган коомдук уюмдарга жерлерди беришип, коен кекилик аттырабыз, ошондон акча табабыз деген обществолорго беришип, мынакей ошондон чыруу болуп, мына жерибиз алынбай турат. Биздин бир өзүбүздүн ушу жалпы Кочкор элинин бир өтүнүчү, суранычы бар эле. Жалпы мергенчилердин атынан ушу өз жерибизди өзүбүз коруганга бербесе, бирөө келип бирөөнүн жерин корубайт. Мынакей ошол эки азыр мына Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики мына ошол эки министерство менен дагы биз мынакей эчтеке жерибиз жер бербесе дагы балдарга мына мыйзамдуу жол менен баралык деп мынакей валкобой кашкырдын немелерин, чөөлөрдүн санын азайтууга ушу балдарга документ алып келип, ушу балдарды көзөмөлдөөгө коюп, мына өз алдыбызча эле иш кылып келебиз. Ушу былтыркы атылган кашкырлардын, чөөлөрдүн акчалары ушу мергенчилерге да толук тийбей аткандыгы эми мамлекеттин немесин өзүбүз көрүп түшүнүп турабыз. Быйыл буюрса эми турукташып калды, ушу менен балким акчалар которулуп калса балдарга кичине жардам болот эле деген эме бар. Мына быйыл Кочкор районунда чөөнүн саны аз атылды былтыркыга караганда. Жанагы бериле турган өкмөттүн акчасы кечигип, ушул убакка чейин тийбей келет. Ошол эки тийип калса аз болсо дагы ошо чөөлөргө май куйганга машинелерине, октар алгандарына кичине жардам болот эле.